Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ телеканалында Ош ТВ подкаст берүүбүз кезектеги өз чыгарылышын баштайт. Өзүңүздөр билгендей, биз студиябызга түрдүү тармактын адамдарын чакырып, сонун болгон маектерди жүргүзүп келатабыз. Бүгүн да студиябыз бош эмес. Сиздерге айта кетүүчү нерсе, көптөн күткөн коногубуз бүгүн студиябыздын төрүндө. Көп кырдуу талант ээси Талант Анарбаев бизде конокто. Кош келдиңиз. Биринчиден ассаламу алейкум. Жалпы бул Ош ТВ бүт Кыргызстан боюнча да. Жалпы мекендештерге аманчылык, жакшылык, илим билим, берекелүү жашоо каалайм. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, азыр Ошто 3-4 күндөн бери шаарда Ошто жүрөм. Ош мага мындай кичине көрүнүп калыптыр, негедирчи. Бияка чыксаң ХБК, бияка Юго-Восток, бияка Западный. Эми Ошто чоңойгон инсан катары сиз Ошту 5 колдой эле билесиз да, алаканга салгандай эле. Биз эми Борборго кеткенибизге 4-5 жыл эле болду. Оштун элинен айланса болот, тамак аш арзан, жылмайып саламдашып. Анан Ошто мен байкашымча койдун этин көп жейт, а? Мындай койго окшоп бытырап турат го мындай. Бишкекте уйдун этин көп жейт. Мындай уйдун этин жей бергенде сыпат өтүп кетет экен да. Анан ассаламу алейкум деп салам берсең, уйго окшоп мындай карап коет, мындай кылыпчы. Негизи өзү маданияттын адамдары мындай ушундай саламы түз, аябай ушундай маданияттуу болушат да, өзүчө билесизби? Кайсы жерге барбасын. Мисалы үчүн бизге канча конок келет, балким биринчи жолу көрүшүбүз болгонуна карабастан бир 10 жыл тааныштай эле сонун сүйлөшүп ушунуп кетишет да. Жо, мен азыр сен көргөндөй эле болуп атам, себеби кашыңар окшош болуп атат азыр кыздарчы. Подкаст деген эмне бул мааниси? Бул азыркы жаңы биздин мааниси эмне? Жаңы чыгарылыш, негизи кенен маек да, мындайча айтканда. Мен муну неме деп которуп койдум. Подкаст ушуга эле уйкаш баш каз депчи. Баштагы нерселерди казабыз депчи. Болобу? Ооба, болот. Башыңызды казайлам да. Негизи эле Талант Анарбаев дегенде эле бир кездерде аябай укмуш чыгып, анан сахна ишин токтотуп койгон инсанды тааныйсыз да. Эмне болду? Өзү бул адам акылына салат экен да. Акылына салат экен. Мен азыр эми сахнага чыкпасам деле тиричилик окат өтө берет. Кудайга шүгүр эле. Бирок көөдөндө ичиңдеги эмоциялар, өнөр деген бар экен да. Ал жаткырбайт экен. Мен болду, эми токтоттуп эле, деп эле, даже китеп жазам, мындай өзүм ойлорум бар да, максаттар бар. Бизнес, ишкерлик мен алектенип жүрөм десем болбойт экен. Мен ооруп калат экенмин кадимкидей элечи. Мен кече концерт десем да болот, эми эстрада даңгур-дуңгур андай эле болбоду, бирок неме деп дават ниетине деп койдум да, жараткан ыраазычылык үчүн тарых депчи. Койдум, анан сахнадан коштошсун деп бир элге отчет берип айткан эмесмин, бирок элдер ушундай сөз кетти, токтотту, ал таксыр болуп кеткен деп. Эми баарыбыз да мусулманбыз да. Эми таксыр болуп бир нике кыйып же болбосо бир жаназа окугандай кылган жокмун, жөн эле ушул демени жашайлы деп аракет кылып келаткан бир күнөөкөр пендебиз да. Анан сахнада кече чыгып өзүмчө рахат алдым. Үчөөбүз эле койдук, 1-2 ырчылар болду, мындай анча таанылбаган. Калысбек деген, Айтбаев деген бир иним аккордеон менен эл аябай колдоп, мындай маңыздуу күлгү тартууладык десем болот да. Демек кайрадан сахнага кадам таштадыңыз. Кадам таштадык, эми буйруса. Ортодо 10 жылдай демалуу болду. 10 жыл ровно чыкпапмын. Мындай жеке койбодум, бирок эми 1-2 концертке мындай барып катышып калдым. Ошо устатыбыздын эскерүү кечесинде анан Ырысбек досубуздун 50 жылдык юбилейине катыштым, башка эч жака катышпадым. Той топурга деле чыгып реклама кылбадым баягы. Курулушуна алек болуп жүрдүм, мындай айткандачы. Ошол анан кийин аябай неме болупмун, бук болуп, сүйлөгүм келип, анан жазып эле бир нерселер таштап коем. Бир тетрадь, сатира жазып, тойдо калып кеттир Ошточу. Кийин таппай калдым, жоготуп жүрдүм. Аябай көп топтоп койдум эле. Эми азыр бар эмебизде бар, мындай көөдөндө бар. Эл кече ыраазы болду. Анан мурунку туурап жүргөн президенттердин бирин да туурабадым. Жаңы койдук да, мындай айтканда. 100% десем болбойт, 95% койдум. Себеби пантомима бар эле, бир 15 жыл мурда ойногон. Ошону аткарып койдум, тарбиялык мааниси бар, арак жөнүндөчү. Так элден мындай байкап, сурап неме кылсак, анан өзүмө деле личкага жазгандар бар. Мынчалык жакшы болот деп ойлободук элек. Муну билгенде мен 20 билет алмакмын.
15 адам тууганым алып барат элем дегендер болду. Буюрсам ушундай немеде кете берем да, ушундай темпте, ушундай программа менен кетем. Элге жакты, маңыздуу, тарбиялык мааниси бар, айтайын деген ою бар, анан эптеп эле күлдүрүш эмес да. Азыр күлдүрөм десем. Чогон окшойсуз 10 жылда. Күлдүрөм десем азыр жолукту салып алып эле чыгып алып эле аялдардын кийимин кийип алып аткарсаң болуп, төгүлүп калбайбы элдерчи, бирок ошодон качайын деп атам да. 2012-жылы акыркы жылы аялдын кийимин кийбейм деп сөз бергем өзүмөчү. Ошодон тартынам, анан күнөө экен да кыскасы. Абдан сонун, негизи кайра чыгармачылыкка кайтууңуз менен дейбиз. Анан эмне болуп токтотуп калдыңыз? Эмне болуп алысташтыңыз? Талант Анарбаевдин балким пландары таптакыр башка болчу. Жараткандын планы жогору турат экен да. Биз ушу гастролдо жүрүп эле материалдык жактан дагы кичине неме болдум окшойт. Моралдык жактан, чарчабасаң материалдык жактан шакирттердин ар биринин немеси бар да, көйгөйлөр, аларды чечип берип. Мындай айтканда Кудайдын ролун өзүң алып аласың да. Анан кой дейсиң да, анан ошолорду токтотконумда жашоом жеңилдей түштү да. Ошол болду, анан кийин бала чака чоңоюп атат, анын үстүнө мен таң калам, 50гө чыгабыз. Рахман Разовдун 50 жылдык юбилейин кече эле өткөргөнбүз. Ошондо мен 20 канча жашта элем? 27-28 жашта элем. Азыр мына өзүбүз ушу Рахман агайыбыздын жашына жетип калдык. Чачы аппак эле. Оор басыруктуу киши эле. Сатирага өтө чоң салым кошкон экен. Өтө чоң. Азыр бардык куудулдар биригип туруп 20 куудул. Рахман Разовдун ишин жасай албай атабыз да. Анын үстүнө бирин укпай калды деп угуп атам, ынтымак жок экен деп угуп атам. Эми ынтымакты мына дасторконго отуруп чай ичип койгон менен ынтымак эмес да. Бирин сурап туруп, мынау менде кызык сатира бар, ушуну сен аткаргын, мага жарашпайт экен. Десе, сендеги жарашпасанда менде мындай бар элес. Ушу материалды сатираны сага берейин, сен аткар. Ошол ынтымак да. Анан ал алдыга кетип калды, анан мен биринчини алышым керек. Анан мен супер болдум. Супер куудул, даже эмгек сиңирген же эл артистине кызыкпайм мен. Даже диплом же грамотага да кызыкпайм. Же сооп барбы? Же ошо менен же бир жеңилдиктер барбы? Балким өзүңүздү тастыктайсыз, мен ушул даражадамын. Вообще кереги жок магачы. Бир президенттин ардак грамотасын алгам, эми ал немеден жогору турат, баягы маданияттын мыкты кызматкерине ардак грамота алгам. Ал бирок алышың керек дешет, мен кандай чуркабайм деле. Артист деген сөз мага өзү жакпайт турасызчы. Артист десе, нормально болсаң, сен өзүң артистсиң дейм да. Мен мында жөн эле тубаса өнөрү бар адам деп эле билем да өзүмдү. Тубаса өнөрү бар менде. Мен ошону бакпай койдум. Аны баары эле билишет, куудулдар да билет, мойнуна деле алышат. Бирок акыркы жылдары, былтырлары бир-эки достор айтты. Сенде чындап талант бар, эмне чыкпай койдуң дегендер болду. Сен мурда эмне айтпайт элең дедим. Чогуу жүргөндө десем күлөт. Мисалы үчүн Талант Анарбаев дегенде эле биз президенттерге пародия жасаганыңызды билебиз. Андан сырткары бир учурлар болду, жеке ишкерлик менен алектендиңиз. Андан сырткары ысырапкерчилик боюнча кыдырдым. Дал ушул биздин жогорку кеңеш, президенттикке чейин өзүңүздү койгон күндөр болду. Мен жок президентке койбодум. Президентке койбодум. Президентти колдодум. Шаолен дедим го, бир айткам, дөң болуп кеткен. 5100 подельница болуп турушумдучу. Эми Садыр Жапаров менен мындай өтө жакын болбосок дагы, ошо түрмөдө УКМКда кирип, сурап, анан телефондон байланышып, колдогом. Азырга чейин эле колдойбуз, өтө жакшы жылыштар болуп атат. Өтө жакшы жылыш. Бирок эмне жылыш болбой атат? Маданият. Маданият маалымат менен иштебей атат, ошол мындай көңүлүм толбой турат. Нааразымын десем туура эмес болуп калат. Көптөгөн жылдардан бери баягы театрлар, клубтар дейли, маданият үйлөр жабык турат, бирок айлык алып отурушат. 714 маданият үйү бар экен. Ошолорду иштете албагандары, берки замы болсо маданият министри эсимен чыгып калды. Ошого да бир кат жөнөтүп, мен ошо куудулдар концерт беремсем, кат жөнөтсөм, анда жооп келди. Силер эми жеке менчиксиңер да, силер мындай немесиңер деп койду, коммерческий деп койду. Мен ал коммерческий деп деле койгон жокмун. Азыр Дворец спортко 2 күн концерт койгонго эле, эгер мындай чындап коем десең,
600 мың акча кетет. Экрандын өзү эле 48 квадрат метр койдум кече. Экрандын өзү эле бир күнгө эмес, ошол 3 саатка 150 мың сом. Бир эле күн, 2 күн койдум да. Арендасы бар, свети бар, аппараты бар. 600 мың акчамда эле. А бирок ошону актабай эл баалаш керек да. Эгер ушундагы концерт койсо, даярданса, мен билет алып бармакмын да, колдопчу. Азыр элдер мындай баалы кое калды. Анан ар бири телефон көтөргөн адам азыр жылдыз. Жөнөкөй эле адам дагычы. Блогерлер. Блогер эмес, жөнөкөй адам делечи. Анын немесинде, контактында бир 100 таанышы бар да. Бирок күндө статус менен убарап, монтаж жасап, коюп, жашоосун көрсөтүп, алданып калып атабыз мына жашоогочу. Көрүп атабыз да. Ошого илимсиздик аябай күч алды. Анан ар бир адам өзү менен алек жөн эле убактысын телефон менен өтүп кетип атат. Мен ушул азыр телефонго байланышып калып атпайм. Мен күндө мисалы тамашалар чыгарып атам. Мен жөнөкөй элдер неге мындай муктаж эмес болсо да телефонго мындай жабышат десе, көрсө бизди көрөт турбайбы алар? Ооба. Ушундай болуп атат да. Ошол эми элге ичимде бугуму чыгарып кичине жылмай тартылайын деген. Жакында чыгат. КТРге тарттырдым, архивге. Коюшка абдан неме болдум мындай. Койсом элге өтө, кандай болот бул, элдер күлүү, кабыл алабы деп. Мен дават деп мына мечиттегидей деп да ойлогондор болуптур, дават десечи. Даватты мыскылдаба дегендер болду. Ооба. Эми бул мыскылдай турган эмес, мындай коомдогу болуп аткан жат көрүнүштөрдү күлкү аркылуу чындык менен жеткирүү. Анан мен мындай арабча сөздөрдү жаттап, теги бу деп деле неме кылбадым. Бир-эки сөздөр болду. Анан мен кадимкидей эле ошол бир дамыла бар, Бишкекте ошол Родин деген дамыла. Чубак ажы устазыбыз менен 10 жыл жанында кызмат кылып, илим алып жүргөн. Ошондон кеңеш сурайм. Илимди да, имам болгон 12 жыл. Сурап, анан муну айтсам кандай болот, мындан айтсам кандай болот десем, өзү да кошумча алымчаларды айтып, анан жалпы алып караганда, сурайсың да тааныштардан, укмуш болду дешти да. Тарбиялык мааниси бар экен. Тем более күлкү, мындай боло элек дешти. Мен эми өзүм мактай бербейин дейин, баягы жалгыз ат чапса чаң чыкпайт дегендей жанында ошол Эмил Алимов, Бегали Кадыров экөө болду. Булар менен деле кыска убакыттын ичинде болгон 4 эле концерт койдук. 5 концерт. Студенттерге койдук, ошо менен эле спорт ордого койдук. Анан эгер биз серьезный мындай олуттуу даярдансак, мен ошол көйгөй бар, ошол куудулдардын башын бириктиргенге бир неме керек. Имарат. Чоң эмес. Бизге ушул студияда эле бир кофе иче турган кичине кухнясы болсо, ашканасы болсо, душ-пуштар болсо, анан ушундай неме керек болуп атат бизгечи. Мен ушу президентке мындай жеке өзүнө айттым, жүзмө-жүзчү. Десем, мен Манас театры көрүп алып айтып атасың эми койчу деп койду. Анан шагым сынбады го, бирок кичине деп койдум да. Бирок Кудай буйрса ушундай ниет бар, өзүм ушундай жеке менчик мектеп куудулдардын башын бириктирип деген ниетим бар да. Куудулдардын башын бириктирип деп калдыңыз. Азыр өзүңүз эле сөз менен айтып атасыз, ар кимиси өзүнчө баш болуп кетип калышкан деп. Келишеби? Келишет, ынтымагы бузулуп, азыр башында кармаган адам жок. Азыр ар ким өзү менен өзү анан эптеп эле күлдүрүш болуп калыптыр. Мен көрүп атам, 10 жылдан бери эчтеке жок. Бир да өсүү жок. Эми болуп атат, мына Союзбек деген инибиз куудул иштеп атат. Сейитказиев. Ошол иштеп атат. Ал дагы күчөтсө болот. Маселе сурашпайт. Эми алар эми мына 2002 жылдар эле куудул болду. Биз о 90-жылдардан баштап эле жүрөбүз да, тажрыйба бар. Текеберчилик деген бар. Мен чалам, өзү чалсын деген нерсе бар. Адамда баягы хасат деген нерсе болот. Ошондой нерселер тосуп коет экен адамдын жолунчу. Ошого билбейм, мен өзүм шадыраңдап эле өзүмдү ойлойм бардыгынча. Ошол анан кайрылып, чалып, теге бу деп неме кылса, сатиралар жардам беребиз эми колдон келишинче. Эл кыскасы күлүшүн каалайм да. Каткырып, күлүп, сүйдүп, ушундай жашашын каалайм. Себеби биз ошондой өлкөдө жашайбыз. Мен угу электим, паланча үйдө паланча уну жок, ачка калыптыр деп угу электим да. Ток болуп больницага жатыптыр деп угуп атабыз бирокчу. Ачык элечи. Өтө жакшы. Негизи сатиралардын баары эски деп айтып калдыңыз. Бүгүнкү күндө дал ушул сатираны да жазам деп айтып атасыз. Жазып эле жүрөбүз. Куудулдардын арасында кимдер бар сатира жазган?
Азыр ушул Союзбек жазып атат. Анан калгандары өзбекче, өзбекчени аралаштырган эскилерди жамап-самап билебиз. Эл деле билет. Анан бири-биринен уккан нерселерди айтып эле ушундай болуп атат. Анан отуруп алып эле мынтип жазгандарды көрбөй атам. Анан куудулдан күлдүрөм деп аракет кылгандар бар, бирок өнөрү жоктор бар. Аябай өнөрлүү, бирок изденбегендер, мага окшогондор бар, мисалгачы. Жалко дең. Жалко. Анан бардыгы Алладан деп коюп эле жүрөм да менчи, Алладан. Алла кааласа чыгарат, кааласа чыгарбайт деп коюп, Алла чыгарды. Кадимкидей мени Аллахым колдоп, кадимкидей уюштуруп, айтсам мындай деп күлүшүм мүмкүн. Ичиме сезимдер салып, иштерими жеңилдетип, жолдоруму ачып кылып туруп эле спорторду 2 күн толуу эле жакшы кылып мына эртең чыгат. Койдук, бул эми даават деген бул менин сөзүм эмес, бул Алланын пайгамбардын кылган иши бул. Өтө оор сөз, мен бул сөздү көтөрө албайм. Даават мен бирөөгө акыл айтып атам, ыйманга чакырып атам. Бирок менде ошол нерсе барбы? Канчалык деңгээлде? Жараткан билет да аны. Мен ыйманды сүйлөй берсем, өзүм уялып, өзүм тартынып, өзүм оңдойм да. Ошон үчүн ыйман сөзүн көп сүйлөгүлө деп атпайбы. Эми ошол эртең чыкса, буюрса YouTube каналдардан бүт чыгат. Болгону бир Элдин кабыл алуусу демек жакшы болду. Өтө сонун болду. Садыр Нуркожоевичти кичине туурап да койдум. Урматтуу мекендештер деп. Саламатсыздарбы деп. Бул деле өзгөчө талант. Калпактарын кийип, анан 10дон ашык, 10 президент, 15тей президенттерди учурашып саламдаштык. Мен ошо Брежневди туурайм да. Депчи. Ошол кишиден баштап Акаевга чейин туурадым, анан немелер туурап атам, туурабай эле койдум. Сиз айткандай ошол жерде кыстарып өтпөсөм болбойт. Көптөгөн президенттерди ушинтип туурап келатасыз. Анан бир ошол учурларда коркутуп, үркүтүү болдубу? Эскертүү деген сыяктуу. Жок, коркуткан болгон жок. Эме болду? Сүйүнгөндөр болуптур. Отунбаев аябай сүйүнүптүр. Мен талант абдан момундай жакшы турат экен. Белек берип коеюн деп бири айтыптыр. Бирок жолукпадым. Өзүнө туура бермек, ал киши деле карып калды ала эжегибизчи. Эми бул өнөр экен да. Анан туураган күнөө дешет. Эми ал адамды туурасаң нааразы болуп калса күнөө экен. Эгер өтө нааразы болсо, ал көрүп күлүп сүйүнүп атпайбы? Атактуу болгон үчүн туурап атабыз да. Анан өзү ошол адам эчтеке ийгилик жараткан эмес, өнөрү деле жок, бирок сындайт да, ушундай адамдар да бар экен. Сиз туурап чыгып атасыз, анан сизди туурап чыккандар болдубу? Мен эми мындай бир туурай турган немем деле жок да мындай. Эми сиздин образыңызды алып дал ушул образым өзүм энди образ ар кимди туурап жүрсөм меники таппайт да. Эми сизден көрүп, балким мен деле ошентип турай алам деп ошентип чыккан дегендер болушу мүмкүн. Шакирттериңиз барбы? Бирок айтып атышат неме, анау да бир эки шакирттер мен стилимде деп окшош турайын дейт, бирок мындай жасалмалуулук билинип калат. Ал табиятыңа кандай болсо ошондой болот экен да. Азыр мен мисалы үчүн куудулдардан Абдулла боло албайм. Өзүнүн стили бар да. Жамбыл боло албайсыз. Күмөндөр боло албайм, же Жамбыл боло албайм. Мен өзүмдүн стилим бар да, ошол менен кетип атам да. Бирок азыркы жаңы поколение дейли, мына 2000ден ар жагы андай эле тааныбай калыптыр. Алар баягы кыска, жеңил, желпи. Тамашо. Достор, көчөдө болгон окуя деп эле мындай элечи. 30 секунд, 50 секунд, 1 мүнөттүк күлкүлөр. Бул эми азыр көрөт дагы, обедке чейин унутуп калып атпайбы? А мен мына коюлган концертим буюрса бул кыяматка чейин калат. Себеби бул улуу сөз да, улуу сөз. Анан актуалдуулугун жоготпойт. Мисалы үчүн 35 жашка чейин үйлөнбөй жүргөн жигиттер бар. Дүңгүрөт той кылам депчи. Ошолорду чагылтырып, динге кайт, дин менен жаша. Анан азыр нафси деген кыяматка чейин күрөшөбүз. Бул ачык нерсе, анык нерсе. Бул актуалдуулугун жоготпойт. Мисалга нафсим менен мен күрөшүп жүрөм күн сайын. Эртең менен орозо кармап туруп түштү ачып алган күндөр болот. Ушул күрөш да. Ал бир гана тамак эмес да, көздүкү бар, адам ички дүйнөсүндө каалоо бар. Мындай үй салам, мындай машина алам деген нарсанын каалоолору бар, мисалгачы. Өмүр бою күрөшөбүз экен. Ошого мен толук көзүм жет. Бул актуалдуулугун жоготпойт да. Минут сайын, секунд сайын. Ошого ушундай өзү мен мындай арабча билбейм, бирок дамылалардан угуп
жүрөбүз да иннама амалу бин ният деп, амалдардын бардыгы ниетке жараша деп. Мен миткем, ыйман жөнүндө программа кылып даярдап концерттеге эмесмин. Кече уюштуруп коем, болбосо койбойм деп, 10 жыл мурда айтып койгон элем. Ошол 10 жылдан аткарылды да. Ушуну мен ички дүйнөм, сезимим, эмоциям, өзүм денем ушуну күтүп жүрүптүр да. Ушу болду, коюп алдым, азыр жыргап жүрөм, жеңил депчи, коюп алдым депчи. Сиз азыр ошол сөздөрүңүздө улам айткан сайын мага ушундай ой келип атат. Биз светтик өлкөдө жашайбыз, анан бирок баарыбыз ислам дининдеги инсандарбыз. Анан дал ушул динге келишиңиз, сүңгүп киришиңиз, мына ушундай дават сыяктуу кечелерди өткөрүшүңүз чейинки кабылыңыз. Бул мен дагы башка телевидениелерге дагы интервью берип жүрөм. Азыр ош улуттук УТРКда бердим, Оштубга келдим. Бул нерсе адам өзү талапка жараша түшүнүп келет экен да. Болбосо адам жөн эле жеп, ичип, ажатканага барып, курсагы тоюп, жөн эле өмүр өтүп кетет экенбиз. Жөн элечи, бул смысл жок да. Мен ошону жүрөгүм аябай издеди да. Аябай тынчтыкты издеди. Кыжалат болдум мен, сыгылдым, нервштеттим, ойлондум, кагылдым, согулдум, бирок башымы ийгенимде 5 убакыт толук чыгылганда анан ыйман сөзүн сүйлөгөндө жеңилдик болду да. Мен ушунчалык жыргап жүрдүм да. Адам өзү талап кылыш керек экен. Алла таала айтып атпайбы, күрөө тамырыңардан дагы жакын деп. Күрөө тамыр эмне бул жерде болот? Ошондон да жакын экен да. Канчалык жабышып, биз акылга салабыз көп нерсеничи. Канча жашыңызда болду ошондо? Бул кече жакында эле, бир 15 жыл тегерек болду. 35 жаштын тегерегинде. Уже азыр 2 жылдан 50ге чыгабыз. Ошого мен жаштарга айтат элем, 12 жаштан парыздайм ошо. Динибизди аткаралы, ысырапкерчиликке жол бербейли. Анан бирөөгө акыл айтканың менен бирөөгө айта берет экенсиң. Жакшы сөзүң айта бер экен да, ошол өзүңө эле келе берет экен. Канчалык ушу жакшы сөз сүйлө, ыйман сөз сүйлө, ниетиңи даже мас болсо дагы ошого жакшы көңүлүңү, жакшы ойлоруңу жөнөт деп атпайбы? Күмөн деп атпайбы? Жакшы күмөн. Күмөн. Жакшы күмөн кылышыбыз керек экен да. Бирөө жөнүндө. Бирөөлөр жөнүндө дагы биз биринчи тескери жагын ойлойбуз да. Негизи ошондой. Негизи ошол илимсиздик экен да булчу. Анан азыр концерттер жакшы болбой атат деп да угуп атам. Эмнеден? Себеби жаңылык жок. Ал бардыгы күнөө дебейин, айып өзүбүздө. Таң калтыра албай атабыз. Аябай иштесек болот, жаңы сөздөр жаттап, кайталап. Мындай эмнеге бешилик болгон убагында? Себеби биз жаш болгонбуз, 20-22 ушундай жаштын тегерегинде балдар. 23-24 жашта. Өрт электе энергиябызды полностью сахнага бергенбиз. Азыр таң калтыра албай атат. Азыр жеңил желпи күлкү, азыр бүгүн 10 күндө сатираны ойлоп таап, жазып жаттадың. Анан бир күндө бердиң, болду, кетти ал. Канча мээнетиң. Анан 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк кыска жеңил желпи күлкүлөр болуп атат. Негизи башты бириктириш керек. 3 адам, 4 адам, 5 адам бириктирип, бир адамды угуп, ошол лидер кылып шайлап, ошол адам күчтүү болуш керек да, ошол жетелеш керек. Анан ошону так аткарса, жатта деген жат элди төгүп койсо болот. Элди ушуну анчлак кылса болот. Эми болуп эле келген да, бул нерсе болуп эле келген, бирок Кыргызстан эми азбыз да, 7 миллион калкпыз да, өтө азбыз. Буюрса жакшы пландар бар, эми күлкү менен Алла канча ден соолук өмүр берет, мен мынча деп чектей албайм. Жараткан каалаганча ошо күлкү тартуулайм деген ниет бар. Буюрса аттандык. Сөзсүз колдойбуз. Анан мындан сырткары сиз жеке ишкерликтер менен да алектенесиз. Дал ушул тарапта өзүңүздү сынап дагы көрдүңүз, жеке бизнесмен инсан катары. Кандай болуп атат? Мен өзү жашыман эле ошо мектепте окуганда эле ишкерликке жакынмын. Базарда да иштегем, билип калдыңбы? Ошто базарда жаңгак, мейиз саткам. Ошточу 94дөн 99га чейин соода кылгам, негизичи. Анан эми строй материал баягындай курулуш жагында жүрдүм. 1-2 үйлөр сатып жүрдүм. Жакшы болот экен. Азыр деле ошо курулуш жагында басым кылып атам. Эми мындай айтканда тойлорго кошпойм. Сиз
Талант Нарбаев деп атыңызды чыгарып алдыңыз, таанылып алдыңыз. Анан ошолдон кийин дал ушул жеке ишкерлик менен алектен атасыз, авиабилеттерди сатып жүрдүңүз. Анан ушунда сурагым келген, дал ушул атыңыздын жардамы тийдиби? Аттын пайдасыз эмеси бар, чоң таасир берсе керек буга. Берет деп ойлойм. Себеби тааныйт дагы, маани берет дагы, анан карап атпайбы? Анан авиакасса иштеп атат Бишкектегичи. Анан биякта снос бир нерсе болуп жылып кетти. Бишкекте иштеп эле атат. Ал кымбат деле кошпойт, ошо 200 сом тегерегинде. Бирок билесизби, эмнегедир куудул дал ушул шоунун маданиятын инсандарын биз мындай жеңил кабыл алабыз да. Анан канчалык иш жасабаңыздар, мондай олуттуу ушундай иштерди алып чыкпаңыздар, жеңил кабыл алып тура берет элчи. Ошондой. Азыр мен мисалы үчүн ачык эле айтайын, министрге же депутаттарга таң калбайм да. Ачык эле, мэрге деле таң калбайм кылган иш. Мен жасай алам да иш. Жасайм да, мамиле кыла алам. Жогорку билимдүүмүн, 2 дипломдун ээсимин. Жасап жүргөм, любой нерсени колуман келет. Бирок элдер ушинтип кабыл албайт да. Азыр мен мисалы үчүн жогорку кеңешке депутатка жөн эле бармакмын. Анча-мынча депутаттарга мен даже программалар мен элге кантип сүйлөштү үйрөтүп коем. Үйрөтүп да жүрдүм. Ошолор өттү депутаттыкка. Өзүңүз неге барбайсыз дейт. Мени элдер кабыл албайт, куудул катары көрөт. Куудул бол ушу күлдүргөн колунан не келет эле? Бул куудул керек болсо президентке акыл айта алат. Ачык эле айтайын, мен министрге любой хирург, врач же бир адам ден соолугуна байланыштуу нерселерге мындай операция акылым жетпеши мүмкүн. Космонавт болуп айга уча элекпиз, бирок ысырыкчылык боюнча кыдырдым. Ушуну муфтият жасаш керек эле. Мисалгачы, 1 тоннадан ашык бензин кетти, 4-5 жыл болуп калды. Бүт кыдырбадым Кыргызстанда. Указ чыгарды президент. Элдер кадимкидей тартылды, 15 миңден ашык комментарий жазып туруп, ошонун 97% каршы экен. Токтоткула деп атат ысырапкерчилик. Бирок барып атат да өздөрү. Өзгөртүшүбүз керек. Мен азыр Кыргызстанда ушундай өзгөрүшүн каалайм и өзгөрткөнгө жардам берем. Маданият, маалымат министрине мындай программалар жазып берди. Давай мына багыт менен кеткиле. Булар эчтеке иш кылбай атат да. Башка жактан бир делегация келсе, ушуларга мына биздин боз үй, мына биздин аюунун талпагы, мына болсо карышкырдын кийиги, мына тиги мындай, мына шырдакты, мына элечек мындай, мынчанчы жылга таандык. Мына бүркүт болсо мындай жараткандарын көрсөтүп, тоо таштарды көрсөтүп эле. Маданият министри ошол эле болуп калды иш чара менен. Бирок анткениңиз менен, бирок багыт бербей атат да. Анткениңиз менен быйыл театрларга болгон театрга барып атабы элдер? Көңүл бурулуп атат. Мисалы үчүн биз жакында эле айтып аттык, биздин театрларда дагы азыр жаңылануу, элди чакыруу, өтө жакшы жаңылануу. Дал ушул театрдын мен маалымат жагын айтам да. Үй тапшырып, жакшы эле көңүл бурулуп атат. Болуп атышы мүмкүн, бирок мындан да күчөтсө болот. Көбүнчө мына негатив тештирип атпайбы азыр? Өлдү, атасын сойду, зордоду, камады, ушундай жаңылыктарды элдер угуп эле духу түшүп калып атат. Элге позитив бериш керек да. Телевидение 5-6 телевидение рекламага аракет кылып атат, бирок жеке блогерлер бар. Зачем да ушулар чыгарат? Цензура кылыш керек. Штрафтарды салып, мыйзамдарды иштеп чыгып, же мен көрбөй атамбы? Сунуштарды берип, эл жашообуз өтө чересүр жакшы да бизде. Билесиң, байкайсың, байкабайсың. 1 миллионго жакын Өзбекстанда кирип иштеп жаздан күзгө чейин чыгып кетип атат. Бул жашоонун жакшы жагы да. Пакистан, Индия, Бангладештер жүрөт Бишкекте толтура. Окуган. Иштеп жүрүшөт, иштегендер да толтура. Жашоо жакшыдан келип атабы? Биздин элдер миграцияда жүрөт да. Жо, биздикилер жүрөт. Биздики нафсиси жетпей калып анан жүрөт да. 150 миң, 200 миң айлык алам деп жүрөт да алар. 30 миң, 50 миң иштебейт да. Ошон үчүн кетип атат. Ошол, анан жакшы. Азыр эми жаңы чыгып келаткан блогерлерге айтар сөзүңүз. Мисалы үчүн жакында эле Бишкек шаарында блогерлердин концерти болуп өттү. Жаштар. Кимдер? Мен ошо мындай көзүм чалып калды. Аттарын эле жакшы билбейм. Казакстандан көбүнчө чет мамлекеттен келген блогерлер менен кыргыз блогерлери ортодо концерт өткөрүштү. Демек, жаштардын суроо талабы мына ошоларга. Азыр телефон менен өмүр өтүп кетип атат чындыгында. Азыр сабатсызсыңбы, уят сөз сүйлөйсүңбү? Күндө чыксаң көрө берет экен адамдар, фильтрлебей элечи. Жана эфирдин сыртында токтолуп өттүңүз, этикасы, сахнанын этикасы деген, ушуну дагы айта кетсеңиз. Өтө бул муну баягы
неме караш керек. Маданият маалымат министри жагынан анан эмне концертке уруксат алат го, биринчи кагазды алган. Уруксат берген ар бир сатираны, маанисин эмне деп сүйлөйт. Ошону сурашат экен, үстөтөн айтып коет экен да. Ошон үчүн бардак болуп атат да. Мен көрүп атам куудулдар, куудулмун дегендер, а куудулмун деп деле эсептебейм. Эптеп эле жүргөндөр деле куудулбуз деп эле наглый болуп эле мындай эме болуп жүргөндөр бар. Сатира мындай болбойт да. Этиканы кармап, бир дагы өлүк канаңды көрөйүн деген сөз болбош керек сахнада. Бул өтө коркунучтуу сөз да. Элестет, адам күлгөнү келди, өлүк канаңды көрөйүн. Эмне деген сөз бул? Өтө коркунучтуу сөз. Өлүк канаңды көрөйүн. Кара, элестетме, өлүк канамда жийилип турат өлүктөр. Ошону көрөйүн деп атат да. Тил бул өтө чоң курал. Бул визуалдаштыруу деп коет го, бул ой материя, материя чындыкка айланат деп атат. Бул жерде сөз бул ойдон да күчтүү болуп атат да сөз. Өтө коркунучтуу сөздөр сүйлөнүп атат. Тантып мындай анан мындай пошлый деп коет го, өтө төмөн сатиралар. Мындай төшөккө байланыштуу уят сөздөр аралаштырып барып мындай тийип өтүп кетет, киргизип деп анан ушундай сөздөрдү кошуп анан мен ушундан жийиркенем ушунданчы. Акмак дейм ошол адамдычы. Кудулуу, ырчыбы, баягындай мындай уяттуу нерсеге байлап анан элди күлдүрөм деген ал өтө төмөн адамдын ошол адамдын ички дүйнөсүн чагылдырат да. Адам ички дүйнөсү тайыз болсо ошондой сөздөр сүйлөйт. Мындай билип каласың деп адамда мына мындай экен деп элечи. Мен талкуулаганга, бирөөнү критикалаганга акым жок. Бул деле күнөө болот негизичи, бирок элди сыйлаш керек да. Этика керек да. Улуу сөздөрдү сүйлө, күлбөсө күлбөй эле койсун. Зато маанилүү, маңыздуу. Ал күлбөй эле койсун. Жаман сөзүн туура айтты деп койсочу, ошол утук, жеңиш да. Анан күлдүрөм деп эле аял болуп, катын болуп, уя сөздөр сүйлөп. Бул эмне деген шерменчилик да. Шермен да. Аны мындай алып чыгып сахнага чыгды, жагына бир чаап бар чыгып кетиш керек. Туурасы. Сиз ушунткенинен эсиме келип кетти, биздин кошуна мамлекет Өзбекстанда бир туура эмес нерсе жасаса эле ырчы болобу, башка инсан болобу, маданияттын өкүлү формасын туура эмес кийсе дагы лицензиясын алып коет экен. Туура. Бизде лицензия деген түшүнүк жок болуп атпайбы? Азыр там адам дейт, тааныбайм мен. В общем, сразу эле $500 деп айтышат экен. Мен азыр ушул турушта да той алып барып коерем, мен мындай баалашпай уялам мен. Мен өзүм $1000 деп алыштыр, $1000 табыш оюнчук Ошону стройкага апарып салгын, ошо $1000 таба турган. 10 күн сааттан кечке 12 сааттан иштесин. Анан көрөм $1000 дегенди. Кичине чачты кел деп анан тарап алып туруп анан кичине неме кылып алып анан 10 сөз жаттап алып $1000 деген туура эмес да. Элдин чөнтөгүнө караш керек, элге кирип карап, мындай багыт алыш керек. Мен кошулбайм ушугачы. Эми кыскасын айтканда эл деле ошону талап кылып атат окшойт. Тойлор бирок кызыгы кетти, по-моему. Азыр чектөөлөр киргизилип атат. Ошо мен биринчилерден кошулат элем. Анан туша кесүү деген эми ал бир жагы ширк болуп калат дейт, мындай. Кудайга шерик кошкон болупчу. Ал мунаны кесип койсо анан басып кетет деген ал туура эмес дейм. Анан көп мен сахнада айтам, кийинки концертте. Күнөөкөр ырлар өтө көп экен сөздөрү. Күнөөлүү ырларчы. Сулайман пирим колдосу, Сулайман пирин кантип колдойт? Сулайман кантип колдойт адамдарды? Ушундай өтө көп ырлар бар экен, мен угуп алып таң калдым. Ушулар бириктирип, ушу күнөөлүү ырлар деп туруп, юмор кылып элге жеткирейин деп атам да. Бизде көп катарчылыктар бар экен. Көп сөздөр туура эмес сүйлөнүп. Биз мусулманбыз. Динибизди толук окуйлу. Бирөөгө акыл айтпайлы, бирөөгө кемчилик издебейли. Мен өзүм оңдоп эле келейтам. Оңдоп аракет кылып эле келейтам. Күрөшүп келейтам. Сыноо экен да. Ар бир немеден кичине жерден да уруш чыгып кетейин дейт да, ошондон өзүң басып, ачууңду кармап калганда бул чоң жемишкен да, жеңишкен бир жагы. Ошол элибиз мындай жакшы жагычы, мына кыргыз эл сонун угат да, туура депчи. Жок деп талашпайт. Ошол жагы да сүйлөсүн да. Угат жакшычы. Жакынкы күндөгү пландарыңызды сурайлы, убакыт деген убакыт чоңунда сүйүп баратат. Буюрса мен азыркы
азыр напси менен шайтан күлдүрүп дават айтам деп койдум. Эми экинчиси Анарбаев талант, үчөө айтат дават деп коебуз да. Анан азыркы учурда соц тармакта дагы аябай активдүү болуп атасыз. Эми муну бир максат койдук. Мунунча да айтпай эле коеюн санын. Бирок бир чекке жетебиз, ошого чейин иштейбиз. Токтотпойбуз. Бир күн да токтобойт. Мен Инстаграм каналыма катталыңыздар, собачка, талант, нижний пробел, Анарбаев деп катталып койсун элдер. Жазып койсоңор да болот. Катталсаңар, себеби эл колдош керек да, эл кабыл алыш керек. Элдин күлүүсүн каалайм. Анан убакыттан пайдаланып 2005-жылкы балдардан ар жагында балдар куудулдукка кызыккандар мен Инстаграмга жазсаңар, бирок отко күйөбүзбү, сууга чөгөбүзбү, мен ушул элге таанытып, бир кийинки поколение, кийинки муундан куудул балдар чыгарам деп ниет койгом. Чыдаса чыгат. Бул анча-мынча спецназ чыдай албайт, бирок куудул болушкачы сен ач каласың, ток каласың. Эми ачкыга калбайт го. Айтканды кылып, мына биз деле устатыбыз жетелеп жүрүп чыгарды. Даяр балдар топтоп. Азыр даяр балдар жок да. Анан сразу 5000 сом дейт экен, эч ким тааныбайт да. Ошого мына бизден кийинки инилер, куудулдар, мына Сайызбектер да көп өйдө ылдый ысык сууктарды көрдү. Азырга чейин көрүп келе жатат. Дагы деле. Бирок токтобой атат. Бул мөмөсүн кийин берет да, чыдаш керек. Бирок бербей да калышы мүмкүн мөмөсүнчү. Сабыр кылып, жараткан ыраазычылык үчүн деп ниет коюп, элге күлкү тартуулап жүрө бериш керек. Позитив тартуулаңыздар. Ошо. Демек ошол. Жаңылыктарыңыз аябай сонун экен. Сөзсүз түрдө алдыңкы күндөрдө көп болобуз деп ишенебиз. Анан дагы эмне дейбиз? Мына ушундай жаңылыктарыңыз болсо биздин калың элибиз менен дайыма келип, бөлүшүп жүрө бериңиз дейбиз. Анан алдыда чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиз күткөндөй жемишин берсин дейбиз. Негизи убакыт деген убакыт, баардык нерсенин өз убактысы бар. Бизге бөлүнгөн убакытта мына ушуну менен соңуна чыгып баратат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сиздин акыркы ойлоруңуз менен бөлүштүк. Бул да болсо чоң жаңылык. Эмне дейбиз? Şu силердин эфириңер тунук болсун. Элге дайыма өзүң да жылмайып жүргөн карындашым экенсиң. Экөөбүз бир райондонбуз. Райондон экенбиз. Анан жердеш, кыргыз эли азбыз. Бирок мындай жамандык болгондо бирип кетет экен. Жакшылык болсо топтолуш кыйын экен. Анан улууларды угалы. Жаштар азыркы Европанын акча, байлык дей бербегиле эң жогору биринчи адамгерчилик. Бул дүйнөдөн баарыбыз өтөбүз. Менмин деген оолиялар, пайгамбарлар, арабакештер, президенттер өткөн да бул дүйнөдөн. Биз эч ким эмеспиз да. Мен лично эч ким эмесмин дейм да. Мен чындыгында мына даватка чыкканда 40 күн, 1 жылы мен айтам. 3 күндөн, ар бир иште 2 күндөн, 3 күндөн болуп жыласың да. Мен ажаткананы тазалайм дейм да. Постоянно тазалап жүрдүм да. Адамда бай кибир деген болот да. Мен сүнүү деген өсүп кетет да. Ошону тазалаганда мындай дейсиң да. Ылдый түшөсүң да. Ошого ажатканларды көп тазалагыла деп айткым келет. Адамдын кибири жогот. Текеберчилик жаман күчөп кетти. Элибиздечи. Салам берсең да бербейт го, катып мындай кылчу. Жипти минип алган. Ошондой болуп атат. Сизге кенен келечек анда. Рахмат. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз соңуна чыгып баратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдөн кайрадан сак саламатта амандашканча сак саламатта туруңуздар. Рахмат.